Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев учурда республикадагы убактылуу тергөө абактарында кандайдыр бир кылмышка шектелип, тартип коргоо кызматкерлери тарабынан камалган бейкүнөө адамдар айлап жылдап отургандыгы боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Республикабыз боюнча орун алган утурумдук тергөө абактарында кандайдыр бир кылмышка тиешеси бар деп шектелип, тартип коргоо органдары тарабынан камакка алынган жүздөгөн карапайым атуулдар негизсиз жумалап, айлап, бир жыл эмес бир нече жылдап ошо тергөө абактарында күн өткөрүшүүдө. Биз өзүбүздүн жүргүзгөн мониторинг негизинде мына ушундай эмне үчүн ондогон жүздөгөн адамдар мына ушундай акыбалда кармалып отурат деген маселенин негизги себептерин аныктаганга аракет кылдык. Ал үчүн жергиликтүү мыйзамдарды анализдедик, соттордун аракеттерин анализдедик, тергөөчүлөрдүн аракеттерин анализдедик, мындан сырткары эл аралык мыйзамдарды анализдедик. Жыйынтыгында анын негизги себептерин аныктап, мындан сырткары аны кантип алдын алуунун жолдорун дагы сунуш иретинде иштеп чыктык. Бакыт Аманбаев азыркы учурда айрым тергөөчүлөр менен соттордун коррупцияга берилип кеткен учурлары көп эле кездешкендигин, жана алар жарандардан 500 АКШ долларынан 2000 АКШ долларына чейин пара алгандыгы бар экендигин билдирди. Айрым судьялар менен тергөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүндөгү уюшкан коррупциялык аракеттердин орун алышынан улам отургандыгы такталды. Экинчи, айрым соттордун өзүнүн ишине кайдыгерлик мамилесинен улам отургандыгы такталды. Үчүнчү, соттордун ишинин, жалпы соттордун ишинин, мына ушул багытта иш алып барган соттордун ишинин туура эмес, начар уюштурулгандыгынан улам болгондугу. Төртүнчү, республикабыздын кылмыш жаза кодексинде орун алган айрым укуктук жетишпегендиктер, алешендиктерден улам мына ушундай адамдар отургандыгы биз далилдер менен такталды да. Соттор биринчи кезекте ошол айыпталуучуну кармаган тергөөчү менен чогуу айыпталуучудан белгилүү бир акча сурайт. Ал соодалашуунун наркы 500 доллардан 2000 долларга чейин барат. Саналып өткөн кемчиликтер жалпы сот системасына сын тагуу эмес экендигин эскерткен акыйкатчы бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча мурда аракеттер көрүлгөн эмес деп кошумчалады.